Assalamu alaikum dostlar, sizler menen Bekşamir. Bugün Kırgızstop kanalı özgöçe hiç kimden oyuna kelbegen video dayardadı. Dostlar, bugünkü videobuz emne jönde ekendigen kıskaça aytып bere turgan bolsok, Kırgızstan dünyoluk reytingde barlık tarmaktan kançanчы orunda turgandığını aytып berебиz. Misалы биздин өлkө коррупция өлкөлөр катарында канчанчы орунда турат, же болбосо байлыгы боюнча канчанчы орунду ээлеген, жеринин аянты элинин саны карызы боюнча канчанчы орундарда турат деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, сиздердин баарыңыздардан bir лайк күтөбүз. Сиздер үчүн класс коюу оңой, биз үчүн мындан да сапаттуу видеолорду чыгарууга дем болот. Андыктан классыңыздарды аябай кое бериңиздер. Биз видеобузду баштадык. Birinci ele dünyadagi eng bактылуу elder кайсыл өлкөдө экендигин айтып берели. Бул элдер жашоо шартына бийлик түзгөн шарттардын баарына ыраазы болгон жана мен бактылуумун деген өлкөнүн элдери. Birinci орунда Дания, экинчи орунда Норвегия, үчүнчү орунда Швейцария өлкөлөрү турат. Биздин Кыргызстаныбыз болсо 167 өлкөнүн ичинен 88 орунду ээлеп турат. Акыркы орунда Түштүк Судан жана Йемен өлкөлөрү. Бул өлкөлөр эң бактысыз, бул өлкөнүн элдери эң бактысыз болуп айтылат. Келиңиздер эми калктын саны боюнча айтып кетели. Биринчи орунда Кытай 1 миллиард 404 миллион эл, экинчи орунда Индия 1 миллиард 376 миллион, андан кийин AQSh өлкөсү 330 миллион калкы бар. Биздин Кыргызстандын калкынын саны 6 миллион 523 миң. 245 өлкөнүн ичинен биздин Кыргызстаныбыз 110 орунду ээледи. Калкынын саны эң аз өлкөлөр катарына Ватикан жана Питкерн аралы кирет. Ватикандын калкынын саны 605 адам, Питкерн аралынын саны болгону 49 адам. Эми келиңиздер жер аянтынын чоңдугу боюнча Кыргызстан канчанчы орунда тургандыгын айтып кетели. Биринчи орунда албетте Россия 17 миллион 125 миң километр квадрат жер аянты бар. Экинчи орунда Канада, андан кийин Кытай өлкөлөрү. Кыргызстан 273 өлкөнүн ичинен 87 орунда турат. Мындай айтканда Кыргызстандын жери да чоң эле. А эң кичинекей өлкөлөр катарына Ватикан өлкөсү кирет. Ватикандын жер аянты болгону 0,44 километр квадрат. Мындай айтканда 1 километр квадратка да жетпейт. Же болбосо Ош шаарына караганда 400 эсеге кичинекей десек болот. Эми достор, Кыргызстан байлыгы боюнча канчанчы орунда экендигин айтып берели. Эң бай өлкө бул Катар. Өлкөнүн байлыгы ар бир адамга 129 миң доллардан туура келет. Андан кийин Макао жана Люксембург өлкөлөрү. Биздин Кыргызстаныбыз байлыгы менен мактана албай, себеби 187 өлкөнүн ичинен Кыргызстаныбыз 146 орунду ээлеп турат. Дүйнөдөгү эң кедей өлкө бул Бурунди. Келиңиздер эми кайсыл өлкөнүн элдери көп жашашат деген суроого жооп берели. Биринчи орунда албетте Япония өлкөсү. Японияда орто эсеп менен карыялар 84 жашка чейин жашашат. Экинчи орун Швейцария, андан кийин Испания өлкөлөрү кирет. Биздин Кыргызстанда карыялар орто эсеп менен 71 жашка чейин жашашат. Эң аз жашаган өлкөлөр катарына эң акыркы орунда Лесото өлкөсү турат. Бул өлкөдө орто эсеп менен карыялар болгону 52 жашка чейин жашашат. Эми коррупциялуу өлкөлөр катарында биздин Кыргызстаныбыз канчанчы орунда экендигини билели. Такыр коррупция жок же абдан аз өлкөлөр катарында биринчи орунду Дания өлкөсү ээледи. Экинчи Жаңы Зеландия, андан кийинкиси Финляндия. Бул өлкөлөрдө коррупция жок, соттор жана мыйзамдар өтө адилеттүү. Биздин Кыргызстаныбыз коррупциянын жоктугу боюнча 180 өлкөнүн ичинен 132 орунда турат. Кызыктуу факт, Россия, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө салыштырмалуу биздин өлкөдө коррупция аз. Албетте бирок бул менен биз бийликти актагыбыз келген жок. 180 өлкөнүн ичинен 132 орунду ээлөө бул өтө уят көрүнүш. Эң эле коррупциялуу өлкөлөр катарына Сомали жана Түштүк Судан өлкөлөрү кирет. Бул өлкөлөрдү президент эмес, куралдуу күчтөр башкарып, мыйзамдарга такыр баш бербей келишет.
Сырткы карызга токтолуп кетели. Дүйнө жүзү боюнча эң карызы көп өлкө кайсыл? Биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары турат. АКШнын сырткы карызы 25 триллион 717 миллиард доллар. Андан кийин Япония өлкөсү. Бул өлкөнүн карызы 13 триллион 504 миллиард доллар. Биздин карызыбыз 4 миллиард доллар менен 120 орунда турат. Такыр карызы жок өлкөлөр катарында Палау, Макао жана Бруней өлкөлөрү кирет. Биздин Кыргызстанда карызы аз өлкөлөр катарында болгондугу албетте адамды кубандырат. Европанын жолдорунда унаа минсең айдагандай болосуң деп коет. Ооба, чындыгында эле Европа жолдору мыкты. Бирок дүйнөдөгү эң жолу мыкты, сапаттуу жана асфальтталган жолдорунун көптүгү боюнча Европа өлкөлөрү эмес, биринчи орунду Сингапур өлкөсү ээледи. Экинчи орунда Нидерланды, андан кийинкисинде Швейцария жолдору мыкты. Кыргызстаныбыздын жолу 141 өлкө ичинен 113 орунду ээледи. Ооба, бул негизи өтө жаман көрүнүш. Жада калса Монголия өлкөсүнө караганда да биздин жолдорубуз жаман экен. Акыркы орунда Чад өлкөсү. Бул өлкөдө асфальтталган жолдор абдан аз. Кызыктуу факт, Россиянын жолдору мыкты дегендер жаңылышат, себеби Россия бул рейтингде 99 орунду ээлеген. Келиңиздер эми орто айлыкка токтолуп кетели. Бул рейтингке болгону 72 өлкө катышыптыр жана бул рейтинг 2009 жылы түзүлүптүр. Биринчи орунда Люксембург өлкөсү, орто айлык 4000 доллар. Андан кийинки өлкө Норвегия, орто айлык маяна 3600 доллар. Биздин Кыргызстаныбыз 72 өлкөнүн ичинен 68 орунда экен. Мында айтканда эң аз айлык алган 5 өлкө катарына кошулат. Кыргызстанда орто айлык 336 доллар деп айтылыптыр. Эң аз айлык алган өлкө бул Тажикстан. Бирок эмнегедир бул рейтингке Африка өлкөлөрү кошулбаптыр. Барыңыздар эле билесиздер, Африка өлкөсүндө айлык майына абдан аз. Достор, бул рейтингти биз оюбуздан токуп айтып жаткан жокпуз. Дагы бир жолу эскертип кетели. Бул маалыматтардын баары Википедиядан алынган. Эми достор, сабаттуу же китеп окуй алган өлкөлөр катарына токтолуп кетели. Бул рейтингде Россия биринчи орунду ээлеген. Россияда жашы 18ден өтүп калгандардын баары сабаттуу китеп окуй алышат. Андан кийинки өлкө Люксембург. 184 өлкөнүн ичинен биздин Кыргызстан 24 орунда. Бул чындыгында өтө жакшы көрүнүш. Биздин Кыргызстанда да сабаттуу адамдардын саны 99%дан ашуун. Эң эле сабатсыз өлкөлөр катарына Африка өлкөлөрү кирет. Эң акыркы орунду Чад жана Нигер өлкөлөрү ээледи. Нигер өлкөсүндө 100 адамдан болгону 19 гана сабаттуу китеп окуй алышат. Достор, эгерде бул видеону аягына чейин көрүп, бул видеодон жок дегенде бир пайдалуу маалымат ала алган болсоңуздар, анда биздин видеого мага жакты белгисин коюу иретинде колдоп кетиңиздер. Сиздер үчүн албетте класс коюу оңой. Достор, эгерде бул видеого канча көп мага жакты белги топтолгон болсо, биз мындан да сапаттуу, мындан да пайдалуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.